Саламатсыңарбы? Кутмандуу күнүңөр менен. Мен Нурзат Токтосунова. Бүгүн жагымдуу бир маанайда маек өткөрөлү деп турабыз. Асылгүл Стамова атайын Оштон келип, биз менен кызыктуу маек кургусу келип атат. Мен негизи кубанычтамын сиз менен маек курууга. Себеби бүгүнкү биздин темабыз финансылы боюнча болмокчу. Финансылык сабаттуулук, негизи эле каржы маселеси. Ушул темада мен дагы көп жылдардан бери мындай ойлонуп, изилдеп жүрүп атам. Себеби көп кыргызстандыктардын ушул каржы маселесинде көйгөйлөрү болгонун жана сабаттуулук маселесинде дагы ушул каржы боюнча билимибиз аз экендигин байкап жүрөм. Ошондуктан сиз менен биз бүгүн сүйлөшкөнгө абдан курсантпыз. Кош келдиңиз. Рахмат. Мен дагы биринчи эле ушунчалык Кудай таалама ыраазы болуп отурам. Мен сизди кичинекеймен баягы телевизордон көрүп суктанган айымсыз. Кыргыздын сыймыгы. Мен аябай сизди суктанып, ушундай айым болсом деген кыялым бүгүн сизди мындай жандуу көрүп турганыма өтө кубанычтамын. Рахмат жаным, өмүрлүү болуңуз. Өзү адамга адам керек дейт да. Бул дүйнөдө баардык нерсе табылат экен, бирок адамга адам гана табылбайт экен. Анын ичинде сиздей жакшы сөзүн арнай алган, жакшыны жакшы дей алган, ошол эле учурда өзүн дагы жакшы болууга умтулткан инсандар көбүрөөк болсун. Эми кош келдиңиз. Негизи сизди баягы кадрдан сырткары сүйлөшүп отурганда кайнене кайната менен турарыңызды, жолдошуңузду, 4 баланын апасы экениңизди угуп аябай кубанып ичимен, ошол эле учурда сыймыктанып. Себеби көп эле айымдар кээде ошол колун кармаган бала болбосо дагы, андан башка дагы бир нерселер колун кармабаса дагы сизге окшоп мындай бир өзүнүн ишин кылып 5 жыл анын аркасынан жүргөн чанда кездешет да. Анан сиз ошол кыйынчылыктарга дагы карабай алдыга умтулуп, онлайнда финанс академиясынан бери ачып, ушинтип көп жылдардан бери, айлардан бери адамдар менен иштеп атканыңызга мага абдан кызык болду да. Эмнеден улам башталды ушул нерсе? Менин жолум негизи карыздан башталды. Мен өзүм ошол турмушумда карыз болуп, жолдошум билбей, баягы коркуу сезиминин айынан айта албай, анан изденип баштадым да. Билим алып баштадым. Ошондон улам баягы карыздан эч кимге билдирбестен, бирөөдөн намыстанып же бирөөдөн коркконуман билдирбей өзүм аракет кылып отуруп, мен өзүмдүн сабатсыз экенимди таап чыктым да. Акча менен көп акча, жакшы акча тапсам дагы ошону башкара албастан тапкан акчам эле кайра эле карызга жок кылып алам. Бир карызды алып, экинчи карыз менен үстүн жаап, ушинтип карыздан башталды. Мен негизи өспөнүгү почти миллион карыз болчу да, 890 000 карыз деп мен өзүм эме баракчамда да дайым айтып келем, сабактарымда дагы. Ошону өз алдымча мындай кутулуп аракет кылып чыктым. Болгону ошол тапкан акчамды туура бөлүштүрүп, башкаруу системасын үйрөнүп алгандан баштап. Анан ал билимди үйрөнгөндөн кийин мен түшүндүм да, биздин Кыргызстанда бул билим жетишсиз экенин, эч жерде үйрөтүлбөйт, берилбейт экенин түшүндүм. Анан албетте баягы биринчи үйдөгүлөр менен бөлүшөсүң да. Жолдошума айта баштадым, биз сабатсыз жашайт экенбиз, биз сабатсыз экенбиз. Ушул тапкан акчабызды деле эптеп баягы туура бөлүштүрүп, керектүү нерселерге, муктаждыктарыбызга деле мындай толук кандуу бөлүштүрө албайт экенбиз депчи. Анан уже мага мындай каталар көрүнө баштады да. Мисалы, кайненемдин деле акчага кылган мамилеси, жанымдагы балдарыма өзүмдүн баягы акча боюнча кандай сөздөрдү сүйлөп жатам, ошол өзүмдүн каталарым көрүнө баштады. Менин али билбегеним көп экен. Мен дагы да билим алышым керек экен деп. Негизи ошол менин карыз болгонум мага ошол кезде стресс болуп, ошол кезде кыйынчылык болуптур, бирок мага жакшы эле бир түрткү болуптур да. Өсүүгө, өнүгүүгө, изденүүгө. Ал ситуация болбосо, мисалы, мен билбейм, анда акчанын аркасынан түшүп изилдемек, билим алмак эмесмин. Бирок ошол кезде менин оюмда акча боюнча билим алыш керек десе, ар ким өзү билет да. Мисалы, тапкан акчасын кантип пайдаланышты, кантип коротушту, зачем бирөөгө үйрөтүп, же ким мага үйрөтмөк эле деген сыяктуу ойлор болчу да. Көрсө, акча бул өзүнчө эле бир чоң аалам, чоң бир искусство экен да. Ага да биз анын мыйзамдары бар экен, кадимкидей мамиле кылганды билишибиз керек экен.
ошентип карыздын аркасынан анан мага жол ачылып калды да. Дароо адам өзү биринчи көйгөйгө түшкөн дагы Кудайдын бир жакшы жолу деп билет экенбизби? Учурунда ыйлаганыбыз менен кийинчерээк анын сизге башка бир дүйнө ачып бергендигин, демек азыр дагы кыйынчылыкта турган инсандарга Кудай ошол кыйынчылыгыңан чык, башка жол бар деп көргөзүп аткан сыяктуу да. Анан көп адамдар ушу кийин күлүп калышат да, мен ошондо бекер ыйлаптырмын, көрсө азыркы жолум ушуга келиш керек экен депчи. Сиздики дагы ошондой болгон экен да. Демек ошол 5 жылдан бери ошол күндөн тарта кыргыздар эмнени туура эмес кылат экенбиз сиздин баамыңыз боюнча? Ошолорду байкап баштадыңызбы? Үй бүлөдөн башталса азыр коомго дегендей. Менин жеке баамда биздин кыргыздардын мындай билим алыш керек деген нерсени мындай көп эле четке кагышат экен да. Айрыкча ушундай каржы боюнча, мисалы мамиле боюнча билим алыш керек десе, ошол нерсени мындай расход деп эсептейт экен да. Зачем ага расход кетирип билим алып? Билим десе баягы чоң окуу жайдагы кандайдыр бир кесипти гана аркалаган билим деп түшүнүшөт экен. Жана ошондой эле дагы мен өзүмдүн жеке баамда эмнени байкадым, ошол акчаны эсептешпейт. Мисалы канча таап жатышат, канча акчаны кайсыл жака канча куротуп жатышат. Даже өздөрүнө дагы мындай эсеп учет кылышпайт да. Мен ушул нерсени аябай байкадым. Ошол биздин эң чоң катабыз экен да. Коомчулуктагы мен айымдардын арасынан көргөн эң чоң ката ушул акчаны эсептебегендик. Канча келет, канча кетирип жатат, дагы мисалы алдыда канча керек, план кылуу деген нерсе деле такыр жок экен да. Демек көп ойлонбойт экенбиз, өзүбүзгө көп анализ кылбайт экенбиз, Көп ойлонбойт жашообузду. экенбиз. Бул эми финансы деле жакта эмес болсо керек, бул баардык эле жактан Бул болсо баардык керек, эле жактан экен, ооба. Ошол билим дегенде дагы баардык жактан да. Биз эмнегедир бирөө келип маселелерибизди чечип койчу да, анан өзүнөн өзү болуп кетчү дей. Биз мындай бир даяр бир жерден болуп калчу, чуданы күтө берчү дейбиз да. А негизи мен ошол өзүмдүн жолума эле карап айта турган болсом, адам өзү ошол нерсени жасап, эмнеси билим алуу дегенди эле мен негизи мындай түшүнүп калдым да. Эмнеден жашоодон мен аксап кыйналып атсам, ошол жакты казып кирип, ошол жерден ошонун себебин издеп, билим жолу аркылуу ошол жерден мындай түздөлүп чыгып, ошол көйгөйдү ошол убагында чечүү деп түшүнүп калдым да. Билим десе биз мисалы мектептеги билимдерди көбүнчө академиялык билимдерди айтабыз да. Ошондой түшүнгөм мен дагы. А көрсө билим десе мен такыр билимсиз экен, мен жогорку билимдүү деп жүргөмүн өзүмдүчү, мисалы дипломум бар деп, бирок Жашоо билими. жашоо билими, турмуштагы сабактар бул такыр башка билим экен. Эң негизги билим бизге кереги ушул экен. Негизи 3 дипломдуу болуп туруп дагы турмуштан көп жаңылган учурларыбыз болуп атпайбы? А көрсө мамиле билими, ошол эле каржылык сабаттуулук, ал такыр башка билимдерге кирет экен да. Анан кээде ойлонуп кетем да, ушул мектептерде ошолорду окутуп баштаса деп, Мен да ошентип ойлонуп калдым. Мектепке киргизсе кандай болот? Жок эле дегенде университетке, Жок эле дегенде университетке киргизсе, мисалы сабаттуулук боюнча, каржы сабаттуулугу боюнча макул мамилени болбосо дагы каржы сабаттуулукту, себеби азыр биз жашап жаткан материалдык дүйнө болуп атпайбы? Көп нерсе акча менен чечилип, акча менен бүтө турган болуп атат. Ошон үчүн мектептен болбосо дагы сиз айтмакчы, жок дегенде чоң окуу жайдан дагы берилсе деген. эң эле жок дегенде баягы ар ким өзүнүн жашоосун өзү куруп атпайбы? Сизге деле эч ким келип карызыңызды төлөп берген жок, мага деле келип 5 сом эч ким берген жок да. Бирок биз өз бактыбыз үчүн, өз сабаттуулугубуз үчүн, өзүбүздө акча болушу үчүн ошол курстан болсо дагы өзүбүз окушубуз керек экен да. Ошол чечимдерди чыгарып, сиз айткандай байкасаңыз, балким курска аз эле акча кететтир, бирок биз андай акчанын баардыгын тамакка жумшап атабыз, кийимге жумшап атабыз, кассага жумшап атабыз, абдан жумшай турган жолдорубуз өтө көп. Бирок ушул билимге жумшаганга келгенде эле артка кыйылып эле калабыз да. Сиз ошонун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Мен ушул жеке баамда эмне үчүн билимге келгенде кыйылып калабыз, андан башка мисалы кийим кече, той деген нерселерге дароо таба калабыз. Мен ошонун себебин адамдын өзүнүн жашоосуна, өзүнүн
кандай десем, мындай өзүнө болгон кайдыгер мамиле деп ойлойм да. Өзүн сүйө албастыгы балким, өзүн баалабастыгы, мен ушул нерсеге көбүрөөк ушундан көрүп калдым. туура. Айымдар көбүнчө баягы өзүн баалабагандан улам, баягы мага боло берет дегенден улам, ушул менин пешенем экен да, тагдырым экен да деп баягы тез чечимдерди кабыл алып алып, анан көп жакшылык нерселерден үмүтүн үзүп, мындайча айтканда баягы четке кагып коет да, өзүнүн каалоосу, кыялын, билим алуу деген нерселердичи. Мен ошондон эле көрүп калдым, айымдардын өзүн сүйө албастыгы. Бул эми менталитет болуп атат. Бул эми ата бабадан келаткан Ошол нерсе болуп атат. Таасири. бири бирибизге беришип келаткан себеби өзүн карабаган, мындай өзүн аздектебеген аялды карасаң, анын энеси да ошондой болгон болот да. Анан апасы мындай өзүн карап, жакшынакай кылып балдарын карап жүргөндөрдүн балдары да ошондой болот. Демек, кайсыл бир учурда биз коомдо бири бирибизди караган жашоодо жашайт экенбиз да. Көбүнчөсүн сизге каржылык сабаттуулукка кайсыл жаштагы инсандар жазылат? Мага көбүнчөсү 40 келип калган, 40 ашып, 50-60 жаштагы дагы эжелер, апалар бар. Анан өтө жаштар жок, мисалы 20 жаш, 25, анча мынча 30га келип калгандар дагы бар. Ушул жерден дагы мен өзүмчө анализ кылам да, баягы жаш кезде күчүбүзгө ишенебиз да, дагы ушунча акча таба алам да дегендей. Анан бир аз жаш өтүп калгандан кийин уже ал күчтөн бир аз тайып баштаганда, уже мурдагыдай өзүнө ишенич жок. Анан уже изденип, анан билим алышып, анан акчага бир аз серьезныйраак, мындай олуттуураак карап калышат экен да. Ошондон улам дагы менин аудиториямда ошондой айымдар чогулган да. 40 жаштан 60 жашка чейин. Демек, биздин дагы ошол 40 жашта чалманын баарын чалып, акчаны таап, анан ошончо жоготуп, анан кээде карыз болуп, кээде ошол бир мындай соолугуп отуруп калган учурубуз болуп, мындай эми осознанный жашоону баштайм деген учурубуз болот экен да. Аябай кызык жери, ошол айымдар ошол эле учурда мырзалар дагы азыр билимге, ошонун ичиндеги каржылык сабаттуулукка умтулгандардын арасында мен буга чейин дейт абдан көп тапчу элем, бирок чогулта албайм дегендердин көйгөйү эмнеде болот? Мен эң чоң көйгөй, мисалы мага келгендер карыз маселеси менен көп келишет. Андан кийинки эле экинчи орунда турган маселе бул ошол тапкан акчамдын дайыны жок, мен чогулта албайм, канча тапсам ошончо жок дешет да. Мен анын себебин ошол акчага туура эмес мамиле деп эсептейм. Жана мисалы биринчи биз акчанын мыйзамдарында деле жазылат эмеспи? Биринчи өзүңө төлөө депчи. Именно бизде өзүнө төлөгөнгө бул жактан айымдын, мисалы кайсылдыр бир айым болбосун, ошонун ичинде өзүнө болгон баа, өзүн сыйлоо жок болуп аткандыгы үчүн акча менен мамиле кылып атканда дагы өзү тапкан акчадан да ошол өзүнө төлөшү кыйын да. Мисалы биз айымдар көбүнчө кыргыз айымдары баягы балама болсун, үй бүлөмө Бир деп эле туугандары, тиги экинчи туугандарынан бери кетет жардам берүүчү. баардыгына Ноокатына бирок жардам өзүнө эмес да. берет. Бирок өзүнө эмес. Вот ошол жерден дагы акчага уже туура эмес мамиле болуп калат да. Мен ушул нерседен көрөм. Андан экинчиси ошол адамдын акча таап жатат, бирок кыска максаттуу. Жашоодо мындай чоң максаты жок. Максаты болсо сөзсүз түрдө ошо акчага, ошол максатына ориентир алып, ошол акчаны ошол максатына дагы жумшайын, ошого чогултайын, бөлүп деген дагы ой келет да. Бирок максатын так анык таба албагандыгы же максатын таба албагандыгы же максаты бар болсо дагы максатына ишенбегендиги дагы ушул жерде акчадан бир аз кыйналат. Алдануу дагы бар экен да ушул убактачы. Мен дайыма эле ушундай акча болот депчи. Дайыма болбойт экен да. Мен дагы окуучуларыма дайыма айтам, сиз азыр таап атканыңыз 10 жылдан да ушундай табасыз деген нерсе жок да. Табыңыз, маселе жок. Бирок азыр көптөр ойлонот да, эгер мен чын эле чогултсам, эже мен 2 квартира алмак экенм дейт да. А бирок ошол 2 квартира дагы жок да. Кимдерге кетти? Туугандарына, жакындарына. Бирок аябай кызык жери, рахмат деген киши жок да. Ооба. Ошол нерсе чын. Көп байкап келем, көп көрүп келем мен дагы өзүм жашоомдон деле. Анан мына мага келип
окуп калган айымдардан дагы ушунча таап ушунча көтөрмөлөп жардам берсем дагы эч кимден баягы ыраазычылык укпадым, эч кимге жакпадым деп калышат да. Анан мен айтып калам, биринчи өзүңөргө, өзүбүзгө, мисалы тапкан акчабызды деле, башка нерсени деле. Алла таалам деле мисалы биринчи өзүңдү сүй, өзүңө биринчи жакшы мамиле кыл, баардык нерсенин жакшысын өзүңө эме кыл. Сенден анан мисалы балдарыбыз көрөт дегендей, биздин өзүбүзгө кылган мамилеге карап башка тааныш адамдар бизге карап мамиле кылат дегендей. Ошол акчаны деле тапканда биринчи өзүңө жумша. Өзүңдүн кыялыңа, максатыңа, билимиңе мисалычы. Ошол жакындарым деп калбадыңызбы? Мен ушул учурдан пайдаланып, мен сиздин кайнатаңызды, кайненеңизди, жолдошуңузду тааныбасам дагы ыраазычылык билдиргим келет да. Себеби бул колдоо, өзгөчө келинди колдоо аябай жакшы. Ошол келинди колдоп, балдарыңызды кошо багышып, кээде балким сиз тамак жасап аласыз, кээде жасай албай каласыз, ар кандай болот. Ошондой учурларда дагы сүйлөнбөстөн сизди ушундай Бишкекке чейин жиберип аткан ата менен апа бизди көрүп атса, мен аябай ыраазычылык билдирем. Сиздей ата апалар, сиздей жолдоштор көп болсун. Сиз дагы демек татыктуу жакшы келин экенсиз, себеби баардыгы бир тараптан болбойт. Сиз дагы эмгегиңизди сиңирген болсоңуз керек. Эми анын баардыгы башка маселе деңизчи, бирок ошол эле учурда жакындарыңызга дагы бир жылуу сөз арнагым келип турат. Сөзсүз түрдө дайыма ардасам деле аздык кылат деп ойлойм. Себеби мен ушул жерде отурушум деги эле ушинтип айылда, кайнене кайнатанын колунда, бала чака менен, анан өзүмдүн дагы мындай жеке ишкердигимди өнүктүрүп келатканым бирден бир эң чоң жардамчысы десем болот. Бул менин жолдошум жана анын ата энеси, ошол атам, апам. Мен эң ыраазы боло турган кишилер. Мени дайыма жөлөп таяган, менин ой пикиримди сураган, мен эмнени каалайм мисалы. Дайыма мага каралашып, менин апам мынтип айтчу да, биздин өсөрүбүз калбады. Силер, мен бала чакаңарды карап берейин, силер өсүшүңөр керек, жашсыңар, иштегиле, аракет кылгыла, бизди дагы пайдаланып калгыла, биз мына бала чакаңарды каралашалы, силер аракет кылып иштегиле, жашсыңар, ал күчүңөр бар. Эми биздин мындайча айтканда биздин доорубуз өтүп кетти. Биз эми азыр силерге жардамчы катары. Ошол акылдуу аялдын сөзү го дейм. Себеби карыса деле мага кылгыла дегендер бар эмеспи? Ооба. Анан мен турмушка чыккан күндөн эле баягы атам, апам деп тааныган күндөн эле мага ушунчалык жылуу караган көздөрү, анан дайыма бир ишеним менен мындай карашат болчу да. Балалуу болгондон кийин дагы апам баягы өзү кошо мени менен толго тартып, өзү төрөгөндөй сүйүнүп, мени менен кошо жалайык мындай жууганда деле же сиз айтмакчы тамак бир жагына жетишпей, кайсы жагына жетишпей жаткан болсом ошол жагынан ала калып, ушундай мага дайыма жардамчы болуп келет. Мен өтө ыраазымын бул кишилерге. Мен эң бактылуу аялмын, ошол бактылуу келин экенимдин дагы бир ушул көрсөткүчтөрү ушул ата энем, кайнене кайнатам, жолдошум. Менин тажрыйбам көргөзөт да, жакшы кыздар жакшы жерлерге барарынчы. Анан жакшы кыздын жакшы жолдош табышына, жакшы бир жерге барып тынышына ата эне дагы себепчи болот экен да. Демек сиздин үйдө туура тарбия алганыңыз, сиздин үйдөгү бир кемчиликсиз деп айта албайбыз, бирок ар жактан берирээк ошол өз ата энеңизге дагы кайрылсак, себеби бизди экрандан көргөн ар бир адам чын эле адамдын турушуна биз мисалы менин мен болуп турушума, сиздин сиз болуп турушуңузга көптөгөн адамдар, керек болсо ата бабаларыбыз дагы салым кошкон да. Анан ошолордун баардыгына чын эле ыраазы болбой туруп, биздин алдыга умтулуубуз дагы жакшы эмес да. Туура айтасыз. Атам, апамма мен дайыма ыраазымын. Мен ар бир кадамымда, ар бир өсүүмдө ушул эки кишини өтө мындай, кандай десем, ушул сезимдерди бир сөз таба албайм да. Өтө бай сезим, өтө ток сезим. Атам, апам дегенде дайыма баягы колдогон, кыйынчылык күндөрдө дагы мен кандай болсом ошондой мени кабыл алган. Мындай кылышың керек эле, тигиндей кылышың керек эле деп деги эле менден эч нерсе мындай күткөн эмес да. Мен өсүп өнүгүүмдө дагы биринчи мага ишенген кишилер.
Менин ушундай ойлорум бар, ушундай пландарым бар десем дагы атам айрыкча мени дайыма кызым Кудайга таян, ниетиңди түз кыл, оюңду жакшы кыл, анан калганын баардыгы өзүнүн огунда кете берет деп айтчу. Анан апам болсо дайыма эле ошол кайын журтуңду, кайнене кайнатаңды ыраазы кылсаң эле, ошолордун кызматын кылсаң эле ошол жерден эле өсүп өнүп чыгасың. Сен издегендин баардыгы ошол атаң менен апаңдын эле бутунун астында. Ошолорго эле ийилип кызматыңды кыла бер. Анан күнү келсе, сааты келсе, ошол жерден эле даражаң көтөрүлүп чыгасың деп чын эле ушул атам менен апамдын айтканынан чыкпадым. Эң туура кеңеш болгон да биз көбүнчөсүн ушул сабырыбыз аз болуп анан чыдабай кетет экен да. Бекер айтмаптыр да, саргара күтсөң кызарып өртөсүн депчи. Анан ушул сыяктуу нерселерди сиз аябай жакшы айтып кеттиңиз. Ата апаңыз ошол туура адамдардын колунда тарбия алганыңыз аябай жакшы. Азыркы дагы жашоосуна анан мен ойлойм ушу балдарыңызга дагы таасирин тийгизет. Бала тарбиялоодо кандай болуп атасыз? Бала тарбиялоодо дагы өзүмдү мындай жакшы идеалдуу эне деп көп жерде мындай бир аз күнөөлүү сезимге батып калам да. Айрыкча могу Камтама болбоңуз, атаңыз менен апаңыз бар турбайбы? анан ошолорду ойлойм дагы, неме чоң энеси менен чоң атасынын колунда го деп кайра өзүмдү сооротуп калам да. Эң жакшы мектеп. Мен жок кезде алардын алдында алар мен эмнени байкадым, небересин баягы баласынан дагы артык көрүшүп, мындай үңүлө түшүп карашып, жыгылса кошо жыгылып, апамчы балдары менен кошо чуркаса кошо чуркап ушунчалык мээрим менен карайт. Анан мен менден албай жаткан нерселерин ошол мен жок болгон кездерде мен мына онлайнга келгенден бери бир аз мындай балдарым жашоосунан чыгып кеткендей, алыстагандай сезимдер, ушундай бир күнөөлүү сезимдерге келип аттым. Анан кайра өзүмдү сооротом да, чоң атасы менен чоң энесинин колундагы ошолордон толук мээрим алып жатышат деп. Анан окуу жаатында, билим берүү жаатында аракет кылып, ошол жакшы окууларды окутуп, биринчи эле ошол балдарга болгон баягы вложение, инвестиция билимине болгон аны өз ордумда жасап келе жатам. Анан бирок баягы энелик мээрим, балдар менен убакыт сөзсүз түрдө бир күндө бир саат, 2 саат убакыт бөлөм. Негизи келиндерге эмне байкадыңыз, эмне бир нерсе айта алат элеңиз? Кайнене менен жашагандар болсун, кайненеси жок жашагандар болсун, негизи эле келиндерге ушул каржы жаатында кандай кеңеш айта аласыз? Мен келиндерге айткым келген нерсе, көбүнчө мага келген келиндердин көйгөйүнө карап айтайын. Мага минтип келишет да. Мен мисалы айылда жашайм, айылда мүмкүнчүлүк жок да. Менин каалоолорум, менин кыялдарым орундалыш үчүн мен шаарда жашашым керек. Анан кайнене кайнатанын иши бүтпөйт, түшүк көп айылда. Мен өз алдынча жашашым керек деп айтышат. Андан төрөбөй турушум керек. Баягы өзүм мисалы карьера жасап, бутка туруп алгыча төрөбөй турушум керек деген сыяктуу да нерселерди айтып келишет да. Мисалы кандайдыр бир акча чогултканга чейин деле сөзсүз түрдө мисалы миллион сом чогултуш керек болсо, ошол миллион чогулткуча мен шаарда иштеп келишим керек, же Россияга барып иштеп келишим керек, же болбосо кыскасы мага эч ким мешать этпеш керек, мен өзүм жалгыз жашашым керек деп мындай ушундай бир чектөө менен келишет да. Анан мен айтам, эмнеге болбосун? Мисалы айылда туруп деле жетиштик болот да. Бул жерде эми акчага чейинки убакытты туура башкаруу. Мисалы менде деле ошол эле 24 саат мен мисалы кайнене кайнатамдын кызматына да жетишем, балдарыма да жетишип келатам, жана ошондой эле өзүмдү өнүктүрүүгө да жетишип келатам да. Анан болгону эле убакытты туура пайдаланайлы. Бул биздин баягы айылда болбойт өскөнгө, бул биздин өзүбүздүн гана баягы терс ишенимибиз. Ошол нерсени оңдоңуздар деп айтам. Анан кайнене кайнатанын билбейм эч кандай мага мисалы эч кандай алардын тоскоолдугу мындай болгон жок да. Бут тосуусучу мен колдоп эле туруштайм. Балким анча мынчалар айтышы мүмкүн, сеники жакшы экен, биздики жаман да деген сыяктуучу. Бирок жакшылык, жамандык мен адамдын өзүнөн башталат го дейм. Өзү жакшы болсо, өзүнүн ишин билип, мисалы кызматын билип убагында кылып турса, ошол кайнене кайната деле колдойт деп ойлойм да. Ушундай айткан келиндерге айтам да,
Сен кайсыл бир характериңден ошондой жакка барып калдың экен депчи. Бизге Ооба. анчесин мойнубузга албайт экенбиз да кээ бир нерселерди, бирок ар бир иштин аркандын бир учу өзүбүздө экенин унутуп калып атабыз да. Ошону унутуп калып атабыз, ооба. Баары бир моюнга алышуу бар да. Моюнга алышуу бар. Ушул нерсе Мына эң оор булар экен да. мени жаман кылып атат, мына бул мени мынтип атат деген оңоюраак да. Себеби Бирөөгө шылтап коюш оңоюраак. андан көрө жок Өзүңө дешти кабыл алыш алгандан көрөчү. кыйыныраак. Ушундайлар көп да. Ушундайлар өтө көп. Анан ошолор дагы баягы алган билиминин пайнабын мындай чыгара алышпайт да. Себеби билим алып туруп деле жанагы фокусту же болбосо күнөөнү өзүнөн издебей дагы эле кайра башкага коет да. Мисалы мен ушул акча чогулта албай жатканыма же ушул карыз болуп атканыма ушул баланча күнөөлүү. Ушуну айтпаганда же ушул жака жүр дебегенде ушул нерсе болбойт эле, мен карыз болбойт элем деген сыяктуучу. Мен өзүмдүн карыз ситуациямдагы мындай өзүмө сабак да. Анан башкаларга да сабак кылып, мисал кылып айтып келем да. Мен ошол кезде айтканмын, кайсыл жаман ишим үчүн мен ушундай карыз болуп калдым, кайсыл туура эмес кадамым үчүн деп. Бирок көрсө Алла таалам ал нерсе менен мени мындай бир тажрыйбалуу Сынап атыптыр. тажрыйба алдырып, анан ушул элдерге, айымдарга мындай бир жол көрсөтсүн деген Аллахтын бир планы болгон экен да. Бирок ошол кезде мен аны мындай кыйынчылык менен, стресс менен кабыл алгам. Эмнеге именно мен карыз болдум, эмнеге мен ушинтип кыйналып атам депчи. Ошондо деле менде деле болгон, мисалы башка бирөөлөрдү күнөөлөө дегенде сиз айтмакчы оңой да бирөөгө шылтап коюш. Бирок баягы билим алып отуруп, билим жолу бул эң жеңил жол экен да. Көйгөйдү чечүүгө дагы ошол пайдалуу, туура айтасыз. Көйгөйдү чечүүгө дагы жана кандайдыр бир максатыбызга жетүүгө дагы бул эң жеңил, пайдалуу жол бул билим жолу экен. Ошол эле учурда кадыр баркыңда болот, жашооңду да алып кетесиң. Мисалы сиз 800 миң карыз болсоңуз андан бери 15 эсе көп таптыңыз да. Кеп ошондо да керек болсо базарда жүрүп 10 жылда ошончо таппаган болушуңуз мүмкүн да. Демек бул билимдин кадыры да. Аз болушу мүмкүн, бирок саз болот, берекелүү болот, байкадыңызбы? Ошону байкадым. Ооба. Ошол карызга болгон көз карашымды өзгөрткөндөн кийин чын эле баягы мен күтпөгөн жактан, мен ойлобогон жактан баягы акчанын агымы ачылыпчы, потогу ачылып, анан баары ниетке жараша экен. Мисалы мен ошол жерде ниетимди түздөп кете алыппын да, азыр ойлоп көрсөм. Значит, мен ушундай карыз болуп атам. Алла таала мен көтөрө алган үчүн, мен төлөй алган үчүн мага берип жатат. Ушул жерден мага бир чоң сабак келип атат деп ошону кабыл алгандан анан мен ойлойм да, Алла таалам мага ушул жолдо демек кыйналган айымдарга мындай күзгү болосуң, себепчи болосуң деп мага жолдорду ачты депчи. Биз көбүнчөсүнтип ийгилик жагын эле көрүп калабыз да, ар жагын көрбөйбүз. Анан ошол ар жагына дагы киргим келип атат да. Мисалы бизде азыр карыз айымдар дагы көрүп атышы мүмкүн да. Ошолорго мындай бир четкий инструкция болсо, мисалы сен азыр 800 миңди төлөөнү эмнеден баштадың? Макул билим алдың, бирок мындай бир действиялар болду да, аракеттерчи. Албетте. Эмнеден баштадым? Биринчи мен карыз болгон ситуациямды кабыл алдым. Мен кабыл албай, баягы бирөөлөрдү күнөөлөгөн кезибизчи, баланча күнөөлүү же ушул айтпаганда ушул нерсе жок эле деген, бул мен пока карызды кабыл ала элекмин да. Мен биринчи кабыл алдым. Ооба, ал дагы бул дагы күнөөлүү эмес, баардыгы өзүмдө кандайдыр бир мен түшүнбөй турган деңгээлде бир туура эмес кадам болгон. Ошонун негизинде ушул карыз болду. Ооба, мен болдум деп кабыл алгандан кийин экинчи кадамы бул төлөйм деп ниет кылуу. Ушул карыз мен болдум, эми ушуну төлөйм. Баягы эми албетте рызкын Алла таалам берет, бирок чечимди бизден күтөт экен да. Алла таалам мен эгер ушул карызды төлөйм деп чечим кабыл алган күндөн баштап кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөр жаралып, жолдор ачылып дегендей. Баардыгы жүрөктөн да. Баары жүрөктөн. Ошон үчүн мен карыз болгон ситуацияңыздарда күнөөлүүлөрдү издебей, өзүңүздөрдөн мындай мен карыз болдум, ооба ушундай болду, бул эми жөн эле убактылуу бир минус абал да. Ошону кабыл алышын каалайм. Анан экинчиден ошол карызды толук
түрдө өзүм баягы төлөп кутулам деген ниетке келүү. Анан 3-чү кадамда уже ошол таап жаткан акчасына туура мамиле кылуу. Бул бөлүштүрүү да. Көбүнчө биз акчаны бир тараптуу эле коротуп калабыз го. Баягы эмнеге муктаж болуп атсак жана эмнени каалап атсак эле ошол нерселерге. Карыз учурундагы бөлүштүрүү негизи башкачараак болот да. Мисалы карызы бар адам эми анча мынча көңүл ачуулардан баш тартасың дегендей. Албетте, керек болсо жумушуңа үйдөн тамак жасап алып барасың да. Ошондой нерселерге даяр болуу, ошол нерселерге дагы ылайыктуу чечимдерди кабыл алуу. Анан баягы берем деген ниет кеткенден кийин уже акчаны тапкандан кийин карызга алып барып бериш деле оңой эле болуп калат да. Мен даже ушундай айымдарды байкадым. Карызы бар, жакшы акча табышат. Бирок бергени келгенде эмнегедир бергилери келбейт да. Жок эмес, бар акчаны бергилери келбейт. Анан ошон үчүн мен айтам да, жүрөктөн арактан баягы берем деген, төлөйм деген чечимди чыгарып алыш керек. Алла таалам баягы биздин ниетибизди окуйт эмеспи? Ошол ниетке жараша андан кийинки кыймыл аракетибиз дагы жеңилирээк болот да. А көбү ичтен чечим чыгарбайт. Мен балким баягы сурабай калат. Же мен төлөй албайм деген кандайдыр бир ишенбестиктери менен калып кетет да. Анан албетте акчаны карызга берип атканда көп башка нерселерден, анча мынча каалоолордон баш тартуу, көңүл ачуулардан баш тартуу, тапкан акчанын көбүрөөк бөлүгүн тезирээк карызга берип кутулуп чыгуу. План түзүп алуу. Канча жылда мисалы канча сумма болсо ошого жараша мынча абакытта төлөп кутулуп чыгат экен деп мээге көбүрөөк майдалап берип койсо, мисалы 3 жылда же 1 жылда ушунча сумма карыздан кутулуп чыгат экен деп мээ уже баягы ориентир алып алгандан кийин ошол нерсенин аракетин кылып баштайт. Анан албетте кошумча киреше булак сунуштайм. Эгер өзүнүн киреше булагы аз болуп аткан болсо, тапкан акчасы кошумча киреше сөзсүз түрдө керек. Башка кошумча болбосо дагы жок дегенде өзүнүн ошол кайсыл ишмердүүлүктө акча таап жаткан болсо, ошол жерде кирешени кеңейтүү. Анан ошонун негизинде карыздан тез жана оңой кутулуп чыкса болот. Негизи көп суроолордун жообу башыбызда бар. Анан изденсе деле көп эле чыгат. Бирок эмнегедир дагы эле болсо көлдө жатып алып бизди куткаргыла деп отурган позициядан чыгышыбыз керек. Сиз аябай туура айтып атасыз. Мен дагы кечээ эле ошо финансылык сабаттуулук сабагымда айттым эле. Ниетиңерден, чын жүрөгүңөрдөн берем дегилечи, эмне бир кенен койгулачы пейилиңерди депчи. Пейил деген дагы нерсе адамга да жараша болот экен. Ушул финансыда кайрымдуулук кылуу, мындай колуңузду ачык коюу, акчага ачык болуу канчалык деңгээлде маанилүү? Бунун зор мааниси бар деп айта алам. Себеби мен ушул нерсени түшүнгөндө мен өз алдымча эле мындай кайрымдуулук бир жамаат түптөп калдым да. Бул деле Аллахтан болду. Мен негизи аны баштаганда ниетим эме болгон да. Баягы аудиториямды берүүчү колго үйрөтүү болгон. Себеби биз берген сайын дагы Алла таалам бизге ошончо берет. Анан берүүчүлүк бул акча менен именно акчаны жеңил кое берүү, башка бирөөлөр менен бөлүшө билүү. Бул дагы оңой иш эмес да. Бул дагы жүрөктүн иши. Анан ошол кайрымдуулук өзүбүз деле мага эле курстарга келип окуган айымдардан эле зордоп эмес, каалоочуларды гана. Анан бир определенный аз эле бир сумма коюп койдум. Ай сайын болуп турат кайрымдуулук. 100 сомдон гана. Анан ортодо чогулган акчаны баардыгыбыз бир жамаат болуп, анан бир муктаж инсаныбызга жумшап беребиз деп. Ошону өсүп келатып, быйылкы жылы айрыкча өтө эле чоң иштерди жасадык, жардамдарды жасадык. Ар бир курска келген айымдардан, каалоочулардан эле кошулуп отуруп катарыбыз аябай көбөйдү. Анан ушул кайрымдуулуктун күчүнө баягы берүүчүлүктүн алган адам жана сиз айткандай күтө берет да, каяктан эмне болуп калат экен, ким мага берип коет экен депчи. А уже берүүчү болгондо бул совсем такыр башка позиция да. Көп нерсеге, көп жакшылыкка сен себепчи болуп калат экенсиң. Алла таалам сен аркылуу берип калат экен. Анан өзүнчө эле бир тапкан акчаңда бир береке пайда болот. Оюңда, жүрөгүңдө берүүчү болгондон кийин, баягы кайрымдуу болуп аткандан кийин баягы бир кең дүйнөлүк бир токчулук, молчулук сезим келип калат экен да. Ошондон улам дагы баягы жүрөгүңө жагат кадимкидей. Жасаган сайын жасагың келет, бөлүшкүң келет кайра.
тигилердин ыраазычылыгын укканда деги эле дагы жасагың келип жүрөк баягы менин жүрөгүм айрыкча ыраазычылыктарды укканда ушунчалык кайра дагы жасагысы келип мындай ашыгат да. Кийинки марафонго чейин кадимкидей шашып калабыз. Ошол менин быйыл гана аудиторияга мындай ачык айтып алып чыктым да, жашыруун жасап келген иштерим депчи. Негизи мактанууда деле эмес, мен болгону баягы берүүчү колго чакыруу максатында гана быйыл ачык айттым. Ага чейин өзүм эле мындай эле жасап келгем да. Себеби ошонун күчүн дайыма сезип келгем. Менин иштешиме дагы мага мындай шык дем берет экен депчи. Себеби негизи байкасаңыз сиз жанатан бери ойлонгон аялдын, билимдүү аялдын сөздөрүн айтып атасыз да. Себеби бул аң сезим дагы ушуга келип жетилиши керек экен да. Көбүнчөсү минуста жүрүшөт эмеспи? Анан ошол минустан плюска чыгып алып, ошол мындай отуруп алып, мен ушундаймын, мен жаманмын, мен мындай, тиги элдин баары мындай деп акча сураганга караганда Аллах ыраазы болсун, мен ыраазымын. Бүгүнкү мына ушул чапаныма да ыраазымын, ушул көйнөгүмө да ыраазымын, бүгүнкү жашообузга мейли 2 сом бердиңби ага да ыраазымын, 5 сом бердиңби ага да ыраазымын дегенде дагы көбүрөөк келерин түшүндүрүп келебиз да элдергечи. Ыраазычылык сезим бул. Анан мен бир топтон кийин ойлодум да, мисалы сен экөөбүзгө бул логикага сала турган болсок, элементардуу нерсе да. Бирок ошол элементардуу нерсени дагы кээде кылбагандар болот экен да. Канчалык деңгээлде ыраазычылык, ыраазы болуу адамдын жашоосуна пайдалуу деп ойлойсуз? Ыраазы болуу бул эң негизги фактор деп ойлоп калдым мен. Баягы биз ыраазы болгон деңгээл, мен ыраазы болуп бир нерсени жасап атсам же жасаган нерсемден ыраазы болсом, Высший деңгээл да. бул кандай десем, жанагы магниттей сезип калам да өзүмдүчү. Жакшылыктар, жакшы адамдар, мүмкүнчүлүктөр монтип тартылып келип элечи, мен даже качан каяктан кандай болуп калды бул деп ойлоп анализ кылганга жетишпей калам да. Ушунчалык баягы тартылуу күчү иштей турган уровень экен да. Мисалы экөөбүздүн ушул отурганыбыз деле ошондон да. Ошондон болду. Мен да Кудайга дайыма дуа кылам да, жакшы адамдардын келүүсүн, жакшы нерселерин. Анан сиз да айтып атпайсызбы, дуа кылдым эле. Мен кадимкидей дуа кылып, ошол менин кыз кыялымда жана да айттым го, мен телевизордон сизди көрүп, мен ошондой эле суктанып, ошондой эле кыял кылып, ошондой эле ниет кылган экенимди көрсөчү. Дуа кылып, анан Демек канча жыл болсо да ниеттер иштейт экен да. Ниеттер иштейт экен. Баягы жүрөктүн түбүнөн чыккан ниеттер иштейт экен. Мен ошол нерсеге ушунчалык ынандым. Анан кандай гана ситуация болбосун, жашообузда жакшылык болобу, жамандык болобу, бир нерсе кем болобу, толук болобу, ыраазы болгон ошол ситуацияга кылган мамилебизден кийинкиси мындайча айтканда көз каранды. Кийинки ситуация. Мен нааразы болуп наалыган учурум менен анан ыраазы болгон учурумду салыштырып калдым да. Мен нааразы болуп наалыганда аркасындагы иш чараларым татаалашат, Бардыгы кетет. артка кетет. Анан мен кандай гана иш болгон болбосун, ошол нерседен бир жеринен болсо дагы мен ыраазы боло турган нерсени табып, фокусту ошол жерге койгондо аркасындагы маселелер чечилип, жолу өзү эле ачылып, ушундай ыраазычылыктын кереметин сезип калдым да. Быйыл фокусумдун бардыгын ушул нерсеге коюп калдым. Мен ыраазы болгон нерселерди, анан Алла Тааламдын керемети да бул дагы. Көзүм деле ошондой ыраазы боло турган нерселерди көрүп калды. Монтип бүгүн сиз менен бул өтө ыраазы боло турган Кудай сенден ыраазы болсун. ситуация болуп атат. Бизди дагы жашоого алдыга умтулткан сиздей адамдардын көптүгү да. Негизи азыр интернетти карап, ушундай болуп баратат го, ушундай болуп баратат дейт да. Бул нерсе дайыма болгон да, бирок анын арасында сиздей болгон жакшы адамдар бар да. Ошол жакшы адамдар бири бирине кармашып, бири бири менен мамиле куруп, көп адамдарды жакшыртканга аракет кылышат экен. Учурдан пайдаланып аябай чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кечке сүйлөшкүм келип атат, мындай суроолорум толтура. Акчаны бөлүштүрүү боюнча уккум келет. Бөлүштүрүү. Бул дагы эң керектүү жана маани бере турган фактор. Мисалы акча менен мамиледе акчаны башкаруу бул ошол бөлүштүрүүдөн башталат. Кантип бөлүштүрөбүз? Мисалы негизи бөлүштүрүүнүн эч кандай бир мындай формуласы деле жок да. Ким өзүнүн тапкан
акчасына жараша, жашоо шарт ыңгайына жараша эле бөлүштүрүп алса болот. Мисалы сөзсүз 4кө бөл же сөзсүз 3кө бөл же 6га бөл деген деле нерсе жок. Болгону туура бөлүштүрүү. Мисалы ошол өзүң үчүн дагы бөл, келечегиңе дагы бөл, кайрымдуулукка да бөл. кайрымдуулукка дагы бөл. Келечегиңе дегенде эми мисалы азыр ал күчүң барда табасың, бирок дайыма эле таап турбаган учур дагы келип калат да. Карылык баар алдыда дегендей. Ошол кезде сен иштебей калганда ошол сенин алдыда бөлүштүрүп топтоп койгон, чогултуп койгон же банкка салып койгон акчаларың сага дагы мындай иштеп бергендей болуп, сен ошол акчага таянып, ошол акчадан анан балким чоң эне болуп калган кез, тайыны болуп калган кез, неберелер менен жана качан балам берет деп күтүп дагы зарыгып калган жашоого келип, же балдарыбызга кайра дагы бала болуп, аны алып бер, буну алып бер дебестен ошол өзүбүз эркин болуш үчүн сөзсүз түрдө келечегибизге карылыгыма деп бөлүштүрүүнү сунуштайм. Кайрымдуулукка сөзсүз түрдө сунуштайм. Бул көпчүлүк билет, бул эми милдеттүү түрдө. Анан өзүбүз үчүн, өзүбүздүн билимибизге, өзүбүздүн ошол каалоо кыялдарыбыз бар. Ошол нерселерге сөзсүз түрдө өсүп өнүгүүбүзгө, билим алуубузга. Анан албетте биздин жанагы акчанын иштеп кайра дайыма акчанын негизи мындай бизде агымы үзүлбөш үчүн инвестиция деп коет атабыз. Биз азыр акчалар иштеп кайра акча алып келе турган. Ошол нерсеге да сөзсүз түрдө тапкан кирешебиздин кеминде бир 20%-ын бөлүштүрүп туруш керек. Биздеги ушул финансы дегенде эле мен көп акча тапсам жакшы болмок. Мен ага чейин бөлүштүрбөй эле турайын дейт да. Анан мен айтам, айлыгым 15.000 ошону да бөлүштүр. 30.000 болсо аны бөлүштүр, 100.000 болсо аны бөлүштүр депчи. Анан ошол аз айлыкта дагы мынтип сактап кадимкидей акча чогулткандар бар да. Себеби көп айтып калышат, мага чалып дайыма айтып турушат да, эже меники 1.300.000 болду, меники 1.900.000 болду. Анан мен аларга айтам, дай артыңда акча болсо башкача басасыңдарчы. Туура. Ошол артыбызда акча болуунун мааниси, чогултуунун, уюткуунун маанисин айтсаңыз. Чогултуу дагы бул бизге чоң бир күч, ишеним, бир мындай дух берет десем болот да. Себеби чын эле сиз айткандай акчасы бар адам не только башкача басат, даже башкача сүйлөйт, башкача ой жүгүртөт, баягы коркуу, эмне болот, канча болот, баягы төлөй аламбы, төлөй албай каламбы деген паникасы ички. Ошол нерселери жок болот акчасы бар адамдын. Акчасы жок адам дайыма жанагы тырышып, эсептеп, Чектеп өзүн чектейт көбүнчө. Көп нерселерден өзүнө баягы отказ кылышы мүмкүн. Мен даяр эмесмин же акчам жок депчи. Акчасы бар адам даже кандайдыр бир чечимди дагы башкача деңгээлде кабыл алат. Акчасы жок адам шашып же баягы коркуунун негизинде туура эмес чечим кабыл алып алышы мүмкүн да. Ошондуктан акча чогултуп, аркаңа акча коюунун мааниси дагы өтө зор. Андан сырткары ошол эле акча дагы акчанын магнити бар деп коебуз, дагы акча тартып келет депчи. Чын эле акча турган жерге, акча жөн турбай иштеп айланып турган жерге чын эле дагы акчалардын келүүсү, акчанын баягы үзгүлтүксүз дайыма. Кээ бирки айымдар бар, мага айтып калышат да, мен эч акча үзүлбөйт дейт да, каяктандыр бир жактардан бир нерсе болуп эле акчалар келе берет дейт. Бирок мен ошону мындай дайыма чогултуп бир жерге мындай кое албайм. Анан мен өзүмдүн баягы жеке методдорум негизинде дагы, тажрыйбамдын негизинде дагы анализ кылганга аракет кылам. Көбүнчө ошол айымдарда коркуу болот. Жанагы жоготуп алам же болбосо жоопкерчилик буга эсептеш керек, жооп бериш керек деген сыяктуу. Анан бүгүнкү күн менен эле кыска ой жүгүртүп жашаган айымдарда дагы көп акчаны мынтип кое албайт. Мисалы бүгүн таптым, бүгүн жеп, бүгүн ичип жашашым керек. Балким эртең мен жок болуп калам деген кыска ой жүгүртүүдө жашаган айымдар да көп. Ошолорго айтам да, бар болуп калсаң эмне болот деп. Ошол акчага зарыгып калышат. Ошол бул акча чогултуунун мааниси өтө зор. Мен сөз менен мисалы биз айта беребиз, сиз деле айтып келет экенсиз, мен деле айтам, бирок ошол адам өзү акча чогултуп, ошол процесске кирип, ошол процесстеги баягы акча бар болгондогу сезимди өзү жашамай сайын ал нерсени түшүнө албайт да. Бирок бир нерседен баштаса түшүнөт да. Түшүнөт. Башташ керек. Баардык нерсе тажрыйбадан келет нерсе. Анан мен айтам,
канча тапканыңардын эч бир эмеси жок, мааниси жок. Маанилүүсү сен ошол ар бир тапкан акчаңан аз да болсо күн сайынбы, ай сайынбы туруктуу бөлүп алып койгонуңда. Суммасы эч кандай мисалы не имеет значения да, сенин аркаңда миллион жатабы, 100 000 жатабы, 10 000 жатабы эч айырмасы жок. Канча сумма болсо дагы сенин сезимиңде менде акча бар деген сезим болот. 10 000 болобу, там миллион болобу, кандай болсо да. И ошол сезим менде акча бар деген сезим. Сенин Дагы баягы акча алып келет. дагы акча алып келет. Мындайча айтканда ток сезим да бул. Ооба. Ток сезим уже ой жүгүртүүсү дагы болот деген жеңүүчүнүн ой жүгүртүүсүнө өтөт. Болот, мен жасай алам, колуман келет деген сыяктуу. Анан жанагындай жетишпестик ой жүгүртүүсү бар да, дайыма эле оюнда эле уже жеңилип калат. Жок, Жетпейт, болбойт, кантип эле ошондой болсун деген сыяктуу. окусам эле кыйын болуп кетмек белең. Ошон үчүн бир эле ойдун өзү жетишсиз. Сөз, кыймыл аракети, амал бизге кошо керек. Ошон үчүн мен процессте мунун даамын татасыңар. Мындай тупо эле жасай бериңиздер деп айтам да. Анан чогулткан айымдарым айтып калышат, туура эле. Сен айткан туура экен. Ушунча чогултуп, кадимкидей башкача дем алып, башкача басып, башкача сүйлөп калдым. Анча мынча шашпай калдым. Коркуу жоголуп калды деп калат да. Жетпейт деп жүрсөм жүрө бермек экенмин. Канча тапсам деле жетпейт деп. Жетет Кудайым, жеткирет деп алып коюп, бөлүп коюп, чогултуп коюп, тийбей, бул жака карабай, дальше бул жагына карап калгандан баштап уже өзгөрдүм дейт да. Жашоом дагы өзгөрдү деп. Ошондуктан чогултуу бул маанилүү фактор акча менен мамиледе. Жыйынтыктоочу сурообузда мамиле деп калбадыкпы? Акча табууда мамиленин ролу жөнүндө айтсаңыз. Акча табууда сөзсүз түрдө мамиле акчадан алдыңкы орунда деп айтам. Жана Сен мен мамиле гана акча алып келет деп өзүмдүн жашоомдо да бул нерсени бир нече жолу мындай практикаладыңыз. урунуп, туш болуп, практикалап, анан бир нече жолу ынандым да. Эгерде менин үй бүлөдө мамилем жолдошум менен, өзүм менен, балдарым менен, ошол эле кайнене, кайнатам, ата энем менен болгон мамилем жакшы болсо, анан мен акчага мындай эркин мамиле кылат экенмин. Жакшы ой жүгүртүп. Эгерде мамиле урап жаткан болсо, же мамиледе кандайдыр бир түшүнбөстүктөр болуп жаткан болсо, мындайча айтканда менин энергиям акчага ашпайт да. Мен уже бул жакта эле убарамын. Бул жакта эле оюмда деле уже чарчайм. Акчаны эсептегенге деле убакыт жок дегендей, энергия да жок дегендей. Ошон үчүн мамиле акчадан алдыңда турат. Биз биринчи өзүбүз менен болгон мамиле, жолдошубуз менен, үй бүлө мүчөлөрү менен болгон мамилени оңдоп түзөгөндөн баштап, акча маселеси почти жаралбайт деле. Акча өз ногунда, өз жолунда эле ошол биздин мамилебизге келип кызматын кыла берет. Болгону, кээ биркилер бар, мисалы мамилеси урап турса деле акчага умтула беришет. Акча чечет дегендейчи. Акча тапсам эле, мисалы үй бүлөмдө эле баары жакшы болот, бактылуулук деле болот дегендей. Бирок жок. Канча акча тапкан айымдар болду, мисалы. Өздөрү каалаган чоң акчаларга чыкты, бирок мамилесинин жоктугунан кайра эле баягы сезимдеринде бактысыздык сезими. Мисалы аял катары өзүн ошончо акчасы болсо деле толук кандуу бактылуу сезе албайт да. Ошон үчүн мен өзүбүз менен болгон биринчи мамиле, албетте Кудай таала менен болгон мамиле, анан жолдошубуз менен, бала чакабыз менен болгон мамилени акчадан дагы алдыңкы орунга коюу деп айтат элем. Адамдар менен мамиле кура билүүнүн дагы чоң нерсеси бар да. Биз өзүбүз менен өзүбүз болобуз дейт экенбиз, бирок баары коом менен дейбиз, акча башкалар да, алардан алыш керек дегендей болуп. Акча дагы адамдар аркылуу келет дегендей. Ошол. Урматтуу Асылгүл, сиз чын эле асыл адам экенсиз. Мен абдан кубанычтамын сиздей айым менен таанышканыма, жана Кудайым буйруп кезигишчү жолдорубуз көп болот деп ойлойм. Бактылуу болуңуз, мындан ары дагы көп адамдарга пайдаңызды тийгизип, ушул экөөбүздү жолуктурган инсандарга дагы ыраазычылык билдирем. Ар бир күнүбүз майрам болсун. Биз бирөөлөрдөн майрам кылышын күтүп өмүрүбүз өтөт экен. Ар бир күндү майрам кылуу, аны сонун кылып алуу, жакшыртып алуу биздин өзүбүздүн колубузда экен. Демек, дагы да болсо ой жүгүртөбүз, дагы да болсо изденебиз, дагы да болсо жаман сөздөргө, жаман нерселерге кулагыбызды жапырабыз дагы өз бактыбыздын үстүндө иштейбиз. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, бактылуу болуңуздар. Рахмат. Сизге да терең ыраазычылык. Менин жашоомдогу эң бактылуу, эң пайдалуу сааттарымдын бири болду. Сиздей
көпчүлүк суктанган кыргыздын сыймыгы болгон айым менен таанышып көрүшүп монтип жандуу маек курган мен үчүн да өтө ыраазы болуп турам. Бактылуулугум баягы чегинде болуп турат. Сиз айтмакчы бактылуулук бир эле баягы биздин жолдошубуз, ата энебиз менен эмес, мындай бир жакшы адамдар менен да толукталат экен да. Өтө таанышканыма кубанычтамын. Алла ыраазы болсун. Дайыма ушундай жакшы адамдардын жакшы иштерине себепчи болуп жүрө бериңиз.